Ачка жүрүү менен адам арыктай албайт, тескерисинче салмак кошуп, семирип кетиши мүмкүн. Ачка жүргөн учурда адамдын денесиндеги метаболизм жайлайт. Күйгүзүү процесси начарлайт. Натыйжада адам тескерисинче салмак кошот же болбосо өзүндөгү бар запастарды болушунча сактаганга аракет кыла баштайт. Ошондой эле ачка жүргөн учурда кортизол гормону көбүрөөк бөлүнүп чыгат. Ал эми кортизол гормону болсо курсактагы майдын сакталуусун, көбөйүүсүн шарттайт. Жана булчуңдар күйөт. Ачка жүрө берсеңиз, булчуңдарыңыз азаят дагы. Булчуң азайса, метаболизм дагы алсырап кетет. Ал эми ичтеги майды күйгүзүү метаболизмдерди мындан ары жогорулатуу кыйын боло баштайт. Ошондой эле ачка жүргөн учурда, узак убакытка ачка жүргөндө инсулинге болгон туруктуулук пайда болот. Натыйжада адам дагы салмак кошушу мүмкүн же болбосо кант диабет оорусу менен ооруп калышы мүмкүн. Жана мындан сырткары гормоналдык өзгөрүү болот. Грелин, лептин деген ачка болуу жана тоюндуруу гормондорунун бөлүнүп чыгуусу бузулат дагы, адам туура эмес тамактана баштайт. Эгерде сизде салмак кошуу бар болсо, анда ачка болуу менен эмес, туура тамактануу менен арыкташыңыз керек. Туура тамактанууга атайын баланстуу тамак жөө, суу жетиштүү ичүү жана ошондой эле жашылча жемиштерди, витаминдерди камтыган тамак ашты жеш керек. Булар дагы жардам бербесе, туура кыймылдаш керек, калорияны өлчөш керек жана мындан сырткары дарыгердин көзөмөлүндө башка оорулар жок экендигин текшериш керек. Эгерде гормоналдык оору бар боло турган болсо, метаболизмге тиешелүү оорулар бар болсо, анда булардын баардыгын дарылоо аркылуу гана сиз салмагыңызды нормага алып келе аласыз. Кошумча сурооңуз бар болсо, комментарийга жазыңыз жана пайдалуу маалыматтарды алыш үчүн баракчага катталыңыздар.